Салам достор, Кыргыз Намдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн биз сиздер менен аябай даамдуу диетический тоок этинен котлеттер жасайбыз. Бул котлеттер чоң адамдарга гана эмес, жаш балдардын да менюсунда болуш керек. Эгерде кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогулуңуздар. Бул жерде бизге керектелүүчү бардык азыктар. Биз биринчи сайызды теркадан чыгарып алабыз. Жана чеснокты дагы теркадан чыгарып алдым. Эми кайнаган сууга брокколини салып 2 мүнөт кайнатып алышыбыз керек. Брокколи кайнаганга чейин болгар перецин жана укропту майда кылып туурап алабыз. Мынакей брокколи кайнап чыкты, эми аны чыгарып алабыз. Чыгарып, муздатып, аны дагы туурап алдым. Мына бардык азыктарды даярдап туурап алдым. Эми идишке бардыгын чогултуп салабыз. Тоок этинин фаршын салдым жана 2 аш кашык овсяный крупаны дагы салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Майда тууралган укроп менен болгар перецин салдым. Брокколини дагы салабыз. Жана пиязды кууруп, ошол пиязды салдым. Теркадан чыгарылган сабизди салабыз. Жана татымына жараша туз салып, өзүңүздөргө жаккан татымдардан да салсаңыздар болот. Бардыгын жакшылап кол менен аралаштырып алабыз. Өсүмдүк майынан дагы куйдум. Албетте колуңуздар менен аралаштырыңыздар. Мынакей кыздар, биздин котлет дагы даяр. Эми противенди биз майлап алып, өзүңүздөр каалагандай кылып котлеттерди жасасаңыздар болот. Мен ушундай кылып сүйрүү формада жасап жатам. Котлеттерди жасап, ысытылган духовкада 180 градуста 40-45 мүнөттө бышырып алабыз. Мынакей биздин котлеттер дагы даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай аппетиттүү, аябай даамдуу болду. Жанына өзүңүздөр каалаган салаттарды салып, каалаган гарнир менен жесеңиздер болот. Эгерде рецептим жакса, кыздар, өз оюңуздарды калтырып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин аманчылыкта болуңуздар. Жакшы калыңыздар. Лайк басканды да унутпаңыздар. Албетте жасап көрүңүздөр. Сиздерге да жагат деген үмүттөмүн.